Бул жерде министрдин орун басары отурат, тышкы иштер министринин орун басары отурат. Алмаз мырза абдан тажрыйбалуу инсан, тажрыйбалуу дипломатсыз. Угуп атасызбы? Бир маселе, мен Москвага өткөндө барганда, капысынан Кызыл Аянтта бир кыргыз мекендешибиз кыргыз жараны жолугуп калып, сүрөткө түшөлү агай деп калды. Анан сураштырсам, чыгыш жактан келиптир. Архангельсктен келгенби, билбейм, иш кылып же Камчаткадан келгенби. Эмне себептен дегенде, жаңы документ алыш үчүн баласына ошол жактан учуп келишке туура келиптир да Москвага. Мен айттым, ошол жакка жиберсе болбойт беле, сиз дубара кылып десем, жок, ушундай шарт экен депчи. Мен түшүнөм, Россияда миллиондогон мекендештерибиз бар. Посольстводо болгон 15 адам иштейт. Ушул маселени бир карап коюңуздарчы, канчалаган мекендештерибиз бардыгы Москвага учуп отурса, канча күнү кетет, канча акчасы кетет, убаракерчилиги. Өзүңүз бир көзөмөлгө алып туруп, ушул маселени чечкенге жардам берсеңиз. Мейли ал паспортун узартышка туура келеби, же жаңы паспорт алышка туура келеби, же күбөлүкпү, же нике күбөлүгүбү, айтор ушул маселени жерин алып барып бериш маселесин чечип берсеңиздер. Чоң рахмат, урматтуу Нуржигит Кадырбек. Туура маселе көтөрдүңүз. Негизи биздин дипломаттык мекемелерде мындай мүмкүнчүлүк бар. Бул деген консулдук чыгыш деген понятие бар, терминология. Эгерде биздин ошо Архангельск болобу же Мурманск болобу, ошо диаспоралар жааматтык кат жиберсе элчиликке, ошонун карата биз ошо консулду жиберсек болот ошо шаарга. Чоң рахмат.